Мына ушундай сонун нотада биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Студиянын коногу бар студиябызда. Коногубуз менен тааныштыралы. Бул үндү баарыбыз жакшы көргөн, эл сүйгөн, элдин кызы болгон сүйүктүү эжекебиз бар. Маданияттын мыкты кызматкери Ырчы Айпери Кулбаева эжекебиз биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы. Эшикти деген аябагандай суук, минус канча 12-15 градус, 16 градус. Үшүп элесиз, маанай жылуу бар койдогудай. Эми бир аз сууктугун эске албаганда баары жакшы. Кош келиптирсиз Айпери эже биздин студиябызга. Анакей сизди дагы көргөнүбүздө аябай кубанычтабыз. Бүгүн бардык көрөрмандарыңыз менен, телекөрүүчүлөр менен жылуу маек куруп беребиз деген ишеничтебиз. Кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз? Эми 2018-жылга чыгармачыл адам болгондон кийин албетте жаңы кадамдарды таштоо менен аракет кылып жатабыз. Жана ошондой эле жаңы идеялар, жаңы ырлар, жаңы клиптерди буюрса ушул жылда дагы элиме жакшы бир чыгармаларды тартуулайм деген ниеттерим бар. Буюрса жаңы ырлардын үстүнөн жаңы гана иштей баштадык. Эң сонун. Буюрса. Келиңиз анда мындай кылабыз. Таң эртең менен сизден сонун музыкалык чыгарма болсун. Комузду колго алып келсеңиз андан да сонун болмок экен. Тилекке каршы комуз алып келе албадым. Андыктан азыр мен баягы адамдар жаңы гана уйкудан туруп жаткан мезгили, эке бирлери туруп тамактанып жаткан мезгили, ошондуктан бир шаңдуу ырлардан ырдаганга аракет жасап, Бурулус Тамкулованын Баары сен деген чыгармасынан бир куплет аткарып берейин. Кеп. Ырдасам ырым сенсиң, ачылсам сырым сенсиң, жыпар жыткүлү жайнаган, жыттасам гүлүм сенсиң, баары сен, баары сен, баары сен, ырдасам ырым сенсиң. Ойлосом оюм сенсиң, сапарда жолум сенсиң, максатым үмүтүм сен, майрамым тоюм сенсиң, баары сен, баары сен, баары сен, майрамым тоюм сенсиң. Береке. Рахмат. Салам элем. Демейде мындай көнүмүш адатка болуп калганбы же баягы заманбап тил менен айтканда стереотип деп коет эмеспи? Ырчыларыбызды таң атканда эле ырдап бериңизчи десек көбүнчө баш тартышат да. Бирок эртең менен турганда дагы сиздин үнүңүз дайымкыдай сонун болуп жаңырып турду да. Эртең менен баягы ушул адаттарды сактайсызбы? Куралдарды эртең менен туруп муздак суу ичпей же үнгө аяр мамиле жасап, эртең менен ырдабаганга аракет кылып дегендейчи, ушул эрежелерде сизде кандай? Эч кандай деле эреже жок. Бирок негизи ошо таң эрте турганда чындыгында баягы үн деле бир аз ойгонбойт. Анан көбүрөөк сүйлөгөндөн кийин ал туура эле нерсе чын. Анан көбүрөөк сүйлөп 1 саат, 1 жарым, мүмкүн 2 сааттан кийин анан үн өзүнчө ачыла баштайт. Көбүрөөк сүйлөгөнгө жараша мүмкүн атайын көнүгүүлөрдү жасаш керек эфирге келе жатканда. Анан муздак суу дегендерди таң эрте ичпесе деле болот. Эч ким деле ичпесе керек. Муздак кылып, жылымык кылып, анан ичебиз негизи. Эфирге келе жатканда көнүгүүлөрдү жасап даярданыш керек деп калбадыңызбы? Жана эле көнүгүү жасап келдиңизби? Бүгүн жасаганга убакыт болгон жок. Өзүм бир аз кечирээк туруп калдым. Бүгүнкү биздин темабыз болсо этникалык стиль, тактап айтканда этно да, мынакей улуттук стилдеги этникалык сонун көйнөктү кийип келипсиз. Негизи эле гардеробуңузда көбүнчө ушул кыргыз кийимдерге басым жасайсызбы? Ооба. Менин баягы чыгармачылыкка аттанганда эле ушул фольклордук стилди, фольклордук жанрдагы чыгармаларга көбүрөөк кайрылам. Себеби үнүм дагы ошого ылайыктуу болгондуктан. Анан гардеробумда бир 85-90% улуттук кийимдер, этно стиль, кыргыздын орнаменттери түшүрүлгөн ар түрдүү ушул кийимдерди колдонуп, пайдаланам.
Эң сонун. Сонун. Мынакей фольклор деп калбадыкпы, салттуу музыкалы деп атабыз. Анан өзүңүз дагы ушул багытка, жан дүйнөңүз дагы ушул үнүңүз дагы жакын. Анан кийин ушул тараптан сиздин устаттарыңыз ким болгон, ошолорду эскере кетсек, эстей кетсек, аны менен катар өзүңүз дагы ушундай бир сонун үндүн ээсисиз шакирттериңиз барбы? Жетелеп үйрөтүп келаткан шакирттериңиз жөнүндө кеңиз. Рахмат чоң. Мен Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде билим алганмын 5 жыл. Ошол жердеги ага эжекелеримдин бардыгын мен устаттарым деп эсептеймин. Андан сырткары ушул Комуз сабагынан кыргыз эл артисти Фахриддин Баяковдон сабак алганмын. Вокалдан Суусар Арымбаева деген эжекеден вокалдан сабак алганмын. Андан сырткары менин устатым деп Жолболду Алыбаев, Эгемберди Талипов, жана жогоруда чыгармасын аткарып кеттим, Бурул Станкулова деген эжекебиз, ошолор менин устаттарым болот. Ал эми шакирт тарбиялоодо шакирттерди тарбиялап чыгардым десем да болот. Азыркы учурда Ош шаарында Мээрим Бактыбек кызы деген кыз абдан таланттуу кыз, ошол кыз менин шакиртим болот. Турмушка чыкканга чейин бир 4-5 кызды үйрөтүп, шакирт кылып алып жүргөнмүн. Андан кийин турмушка чыккандан кийин баягы өзүмдүн жашоом менен алек болуп, көбүрөөк шакирт тарбиялаганга убактым азыраак болуп калды. Ошондуктан азыркы учурда ошол бир шакиртим гана эмгектенип, баягы ушул чыгармачылык жолго түштү да, элге таанылып калды. Келиңиз эми үй бүлөгүзгө токтолобуз. Үй бүлө жөнүндө айтып атабыз, Үй бүлөбүздө ушул 2 балабыз бар. Жолдошум Элзар, ушул 2 баланы азыркы учурда тарбиялап атабыз. Буюрса дагы бала чакалуу болобуз деген ниеттер бар. Эң сонун, жакшы ниеттер орундалсын дейли. Кадырман теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Коногубузга суроолоруңуздар болсо байланышка чыгыңыздар. 56-56-72 сандары кызматта. Биз сиздерди күтөбүз, баарлашабыз, чалыңыздар, маек курабыз, суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Азыр болсо келиңиз, дагы бир сонундай маанайды көтөрүүчү сонун музыкалык чыгарма тартуулайбыз. Шаңдоорлардан Жок, өзүңүз жок. Биз чектебейли. Келиңиз айтып бере сиздин. Мен акыркы учурдагы ошо репертуарымда жаңырган жаңы ырлардын бирине токтолуп кетейин. Анда Надырбек Алымбеков сөзүн жазган Гүлмира Айдосова эжекебиздин Өлбөстүк деген чыгармасынан бир куплет аткарып берейин. Кейибем кетип калган жаштыгыма, кейибем жаш курактын аздыгына, өткөндүн элесинен ыр жаратып, өзүмдү теңеп жүрөм бактылууга, өткөндүн элесинен ыр жаратып, өзүмдү теңеп жүрөм бактылууга, өзүмдү теңеп жүрөм бактылууга. Өкүнбөйм жашты соргон далай жылга, өчөшкөн мезгилге мен малаймын да, өчпөгөн элестерден ыр жаратып, өзүмдү теңеп жүрөм талайлууга, өчпөгөн элестерден ыр жаратып, өзүмдү теңеп жүрөм талайлууга, өзүмдү теңеп жүрөм бактылууга. Баракелде, сонун ыр. Керемет. Ар бир таңда ушундай үндү болуп турсаң кандай сонун. Эпирчи бизге болсо билдирүүлөр келип атат. Айпери көбүнчө кимдин оондорун ырдайсыз деген билдирүү келген экен.
элдик ырларга көбүрөөк басым жасачумун башта жаңы чыгармачылыкка аралашканда. Анын көптөгөн обончулардын ырларына кайрылып көрдүм. Анын ичинен эң көп баягы чыгармаларын аткарып Рыспай Абдыкадыровдун көптөгөн чыгармаларына аткардым. Ушуну эле билдирип келген экен, сөзүңүзгө аралжы, бул суроонду жаңырта кетели. Рыспайдын махабат жөнүндө балладарын сизден башка эч ким жеткиликтүү ырдай албайт, эфирде ырдап бере аласызбы деген экен үзүндү. Рахмат чоң. Махабат жөнүндө баллада деген чыгармасы негизи абдан узак ыр болгондуктан анан татаал чыгарма. Рыспай Абдыкадыров өмүрүнүн акырында ушундай бир өтө бийиктикке чыгып, анан кийин бийик, мындайча айтканда аябай татаал чыгарма жараткан десем болот. Ошол Махабат жөнүндө баллада аттуу чыгармасы өзү бир жолу гана аткарган. Андан соң 20 жыл убакыт ичинде эч ким аткарып чыккан эмес. Мен кайрылдым. Ошол Эген Талипов устатым менен биргеликте даярданып ошол чыгармага кайрылганбыз. Андан сырткары ошол Эген Талиповдун дагы ырларын аткарып жүрөм. Бурул Стамкулова эжекемдин ырларына көбүрөөк кайрылып жүрөм. Асанкалы Керимбаевдин ырларын аткарып жүрөм. Анан жаш обончулардын дагы ырларына кайрылам. Негизи репертуарымды ошол ар тармакка буруп көбүрөөк баягы жаңылык издегенге аракет жасайм да. Анан эми Махабат жөнүндө балладаны үзүндү ырдайынбы? Макул. Көздөрүң каухар кайдагы сырлар катылган, жиденин жыты буркурайт жыпар чачыңдан. Кылая карап тартисар кылдыңдар тисар, азада боюң алот белең асыл жан. Азгырык басып капилет кайдан карадым, жанымды кыйнап далбаса кылды жамалың. Өмүрүм өрдөп туш келди туюк санага, дарысы кайда, кай жактан издеп, издеп табамын деп улам бийиктеп кетерим. Эң сонун айта кетчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, дал ушуларды Рыспай агайыбыздын дал ушуларын эч ким ырдаган эмес, жана эч ким ырдай албайт экендигин баарыбыз билебиз. Айпир эжекебиз ушуларды жаңыртып, сыйлыктарга да татыгансыз. Биз билгенден жакшы. Эң сонун куттуктайбыз. Бизге болсо сонун билдирүүлөр келип аткан. Айпери комузу жок ырдасаңыз да сонун ырдайт экен сезүүнүзгө береке, азаматсыз деген кабыл кеттер. Эстрада жаатындагы ырларга көбүнчө жаштарыбыз мааниси барбы, жокпу? Ушул эстрада жаатындагы ырларды жакшы көрөт да. Анан фольклор жанындагы жанрдагы бул сиздин өзүңүздүн күйөрмандарыңыз, өзүңүздүн аудиторияңыз кайсыл муундагы адамдар? Көбүнчө орто муун, улуу муун менин чыгармаларымды көп угушат, жакшы көрүшөт. Анан кайсыл жерге барсам дагы чоң-чоң апалар, аталар аябай ыраазычылыгын билдиришет. Биринчиден Рыспай Абдыкадыровдун ырларын жакшы ырдайсың, жакшы жеткиресиң деп ыраазычылыгын билдирип калышат. Анан жаштардан деле Кудайга шүгүр күйөрмандарыбыз бар, баягы талантты баалаган, өнөрдү сыйлаган инсандар. Ошо жаштар дагы көбүрөөк мага ушул кайрылып, кеңеш сурап, жакшы ырдайсыз деп комплименттерди айтып турушат. Эң сонун. Анда сизге ырайчылык берели, Айпир эже атайын убактыңызды бөлүп, сонун үнүңүздү түз эфирден барлык телекөрүүчүлөрүбүзгө жаңыртып, таңкы маанайыбызга андан да сонун маанай кошуп бергениңиз үчүн барыбызга чоң рахмат. Сиздерге дагы ыраазычылык. Барыбыздар. Ал эми Таң маанай программасынын жагымдуу музыкалык чыгарма улантсын.